Назира Айтбековага берген интервьюңуздун арасында мындай сөзүңүз бар экен. Ассаламу алейкум деген сөздү көп салам алейкум деп куудулдангым келет, бирок эл көзүнөн уялам, чоң эле аксакалмын дептирсиз. Ушул сөзүңүз менен бир жаратуучуну, Кудайды бир капа кылам деген ой жокпу? Кандай максатта айттыңыз? Ал мындай эле текстте да туура эмес айтып атасың. Мен мындай айткан болушум керек. Мен себеби азыркыга чейин эле кээ бирөөлөрдү тамашалап калам. Алдым жуттум байке деп байкелерин тамашалап каласың же инилериңди ассаламу алейкум десе кээ бирөө жакшы укпай калганда көп салам алейкум жада калса ушу көп алып көп ичип жүргөн киши саламды да ассаламу алейкум десе ас деп кабыл албайт атасың көп салам алейкум деймби деп тамашалап калам. Болгону ошол. Бул ассаламу алейкум деген кыргызча мааниси. Ошонун бир жалпы түпкү тегин одар көрдүңүзбү? Кыргыз тилинде кандай мааниси, маңызы кандай негизи? Арбаңыз деп учурашат кыргыз. Нукура кыргыздын учурашканы ушул. Ассаламу алейкум эмес, арбаңыз, бар болуңуз деп учурашат. Анан биз эми ислам динин кабыл алып ата-бабабыз жашап аткан кезден баштап үйрөнүп калдык да, анан эми азыр келип алып эле түштөн кийин жок, бул биздин сөз эмес, бул деген арабтын сөзү, эмне кереги бар деп анан салам алейкум дебей анан арбаңыздан башканы айтпай калышым эмне кереги бар? Эмне үчүн мен салам алейкум дебешим керек? Мисалы үчүн мен салам алейкум деп эле учурашам, ассаламу алейкум, алейкум ассалам деп эле учурашам. Ассаламу алейкум деп отурбай эле ассаламу алейкум деп эле учурашабыз. Ушундай эле, кыргызча эле. Ушул айтылган сөздүн сурайын дегеним, кыргызча маанисин билесизби дегеним го. Ушу кыргызча кандай которулат ассаламу алейкум деген? Саламатсызбы деген сөз эмнеден? Ушул ассаламу алейкумдан алынган сөз да. Саламатчылыгың кандай? Саламаттык сактоодо министрликтен өйдө биз саламу алейкум алганбыз да. Саламатчылык бул ден соолук кандай деген сөз болсо керек менимче. Мен котормосун көрөлүк. Менин окуганым боюнча сага Алланын тынчтыгын каалайм деп котордум, окуп чыктым. Мейли, ага деле рахмат. Кааласа мен да каалайм, анын неси бар.